19-кылымга чейин кат алмашып, кабар жеткирүү үчүн чабандестер кызмат кылган. Өлкөнүн почта байланышы Россия империясынын доорунан башталган. Мындан 145 жыл мурда Пишпекте алгачкы почта бөлүмү ачылып, ал алыскы райондор менен борбордук шаарлардын байланышын камсыз кылууда негизги роль ойногон. Алыста тоолуу автоунаа барбаган региондорго кышкысын аккар көк муздуу ашууларды ашып кат кабарларды жеткиришкен. Кыргыз почтасы өзү чоң азыр ачык акционердик коом. 3200дөн ашык адам иштейт. Биздики 1000ден ашык бөлүмдөр бар. Бүт республикасы боюнча. Анан бүгүнкү күндө азыр цифровизация болуп атат. Анан мындай орусча айтканда в ногу со временем биздин коом баратат. Дүйнө санариптешип, уюлдук телефон, интернет байланышы өнүккөнүнө карабай, почта байланышынын орду урчунду. Кыргызстанда да бул кызмат көрсөтүү дүйнөлүк почта коомчулугунан артта калбай өнүгүп келет. Бүгүнкү күндө өлкөдө аны миңдеген жарандар колдонот. Банк кызматтарын, логистикалардын бардыгын жеткирип атабыз. Мына бүгүнкү күндө тейлеп атабыз. Мына бүгүнкү күндө электрондук коммерция деп атпайбы? Адамдар азыр үйүнөн туруп эле ошол заказ кылып, кандай товар керек болсо, ошону жерлерде биз ошо жерине жеткирип берип атабыз. Заказын кандай товар заказ берсе, ошону үйүнө чейин жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү bizde болуп атат. Сегодняшний день это не только праздник. Өткөн жылы компания олуттуу ийгиликтерге жетишип, бүткүл дүйнөлүк почта союзуна мүчө өлкөлөрдүн арасында почтаны өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк рейтингде 98-орундан 29-орунга көтөрүлдү. Мурунку кездер менен салыштырмалуу азыр бир талай жеңилдиктер болуп калды. Кол менен иштебей автоматташтырылып, азыр айлык акылар да жогорулап, элдин да кызыгуусу артып, тейлөөнүн дагы абдан көп түрлөрү пайда болуп, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Негизги ролду ойногон. Бүгүнкү күндө өлкөнүн почта бөлүмдөрү жарандарга кызматтардын бир нече түрүн көрсөтөт. Пенсия, жөлөк пул төлөөдөн тышкары салыктын түрлөрүн, бала бакчага болгон төлөм, айып пул, интернет, коммуналдык кызматтар үчүн төгүмдөрдү жүргүзсө болот. Андан тышкары акча которуулар, өлкө ичинде документ жөнөтүү кызматтары ишке ашырылат. Мындан улам күнүмдүк жашоодо почта кызматынын орду чоң. Салтанаттуу иш-чара концерттик программа менен коштолуп, Кыргыз почтасынын кызматкерлерине сыйлыктар жана белектер тапшырылды. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.